Бул маркум Арстан Алайдын Бишкектеги үйү. Мында маркумдун жакындары аза күтүшүүдө. Белгилей кетсек, 5 январда Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдулдаев Молдовановка айылындагы номер 31 түрмөдө сырдуу жагдайда каза тапкан. Жаза аткаруу кызматы Абдулдаевдин жансыз денеси түрмөнүн ашканасында асылган абалда табылганын билдирди. Анымен катар ЛТР мамлекеттик телеканалы Арстан Алай өз жанын кыйганга даярдык көргөн учуру деген видеону жарыялады. Бирок бүгүнкү күндө маркумдун балдары атасы өз жанын кыюуга бармак эместигин айтып, окуяны териштирүүнү талап кылышууда. Өзүнө эч качан өмүр кол салбайт болчу. Атабыз күчтүү адам болгон. Мен эксперт эмесмин, экспертиза байка аныктайт болуш керек. Мойнунда 3 так бар экен да. Бирөөсү мындайынан түптүз. Мындайынан элечи. Асынган кишинеки мындай угол менен өйдө кетиш керек да. Угол менен бар экен, но тоже мындай угалы мындай эмес да. Мен эксперт эмесмин, бирок мен байкы жуунтуп атканда көргөн өзүмдүн эмемди айтып атам, оюмду. Ошол вопросторго да жооп бериш керек. Баягы 3 жолу оронгон жок да. Анан эмнеге мындайынан түз болгон, көп вопростор бар. Денесинде гематомалар бар экен. Царапиналар бар экен, 15 сантиметр мындай аябай тытыкчы. Анан экспертизадагылардан бул эмнеге мындай тытылган? Анан уколдун истериби башында биягында бар экен. Биягында бир мындай как будто проткнули да, бир эме мененчи. Протыкать эткенсип ушундай көп тактары бар экен. Укол сайышканбы, ал эмненин баары десек, бутун тырмаган ошон үчүн так калып калган дейт да. Тыткычакта тырмабайт да, эки буту тең тизеден ылдый, бир жагы 15 сантиметр, бир жагы 11 сантиметр деп. Аны экспертиза чечет албетте. Биз специалист эмеспиз, но бизде көп суроо бар да. Расмий маалыматка ылайык алдын ала текшерүүдө Арстан Алайга такталбаган психотикалык инсандык бузулуу, коронардык жүрөк оорусу бар деген диагноз коюлган. Өтө жогорку тобокелдиктеги гипертониялык оору жана клиникалык диагнозду тактоо үчүн врач психиатрлардын комиссиялык текшерүүсүн жүргүзүү зарылдыгы жөнүндө чечим дагы кабыл алынган. Бирок маркумдун кызынын айтымында Арстан Алай эч кандай оору менен жабыркаган эмес. Ден соолугу боюнча байланыштуу дегенде эмне дедик? Биздин атабыз анткени мына жашаган жерибизде парк бар. Күндө эртең менен 2 саат чуркайт, кечинде келгенде же велосипедтеп, же пробежкага чыкчу да. Анан эч качан больницага да кайрылчу эмес. За всю жизнь больницага барган, наверное, стоматолог барып тишин эле жасатса керек да. Жүрөгү, ашказаны, анан баш оорусу деген эч кандай эме жок болчу. Мындай здоровый болчу да. Бизге караганда чуркаганда бизди ошо пробежка алып чыкканда бизге караганда мындай тың, кыймылы, здоровый образ жизни алып барчу. Анан бул киши коомдук ишмер, президенттикке бир эмес бир нече жолу талапкерлигин койгон. Бул легкий статья боюнча же наркооборон болбосо, же болбосо коррупция кылбаса, же ОПГ менен связь болбосо, байкы элге жардам тийип, аны эми айтпай эле иш кылат негизи благотворительностьте. Ошондой эле Арстан Алайдын уулу Ауридин атасы коомго эч кандай зыян алып келбеген адам болгонун айтат. Мен орусча айта кетейин, эжем кыргызча сүйлөдү. Мен деле кыргызча так сүйлөйм. Андан эч маселеси жок. Я бы хотел высказаться о папе, каким он был человеком. Он нас воспитал справедливыми, честными, чтобы мы никогда не желали зла другому человеку. Я считаю его истинным патриотом своей страны. Никогда в истории, современной истории кыргызов не было такого человека, который бы так горевал за свой народ. Он нас всегда сам учил справедливости. Он сам был добрым человеком, отзывчивым. И многие люди могут его не понимать, потому что он размышлял глубже и дальше, чем обычные люди. И, может, иногда мог как-то неправильно доносить свои мысли, но посыл их был верный. Алгач Арстан Алайдын абактагы өлүмү тууралуу анын жактоочусу Кайсын Абакиров айтып чыккан. Абакиров Арстан Алай менен акыркы жолу 27 декабрь күнү бетме-бет көрүшкөнүн айтат. Акыркы жолу мен Арстанбек Абдулдаевди 27 декабрь 2023 жылы Чүй облусунун УКМКсынын тергөө бөлүмүндө көргөм. Абалы абдан жакшы болчу.
эч кандай мындай кырсык болуп кетерин билген эмеспиз да. Ошондой эле расмий маалымат боюнча Арстан Алайга галлюцинация деген алдын ала дарт аныктамасы коюлуп, 28 декабрда врач-психиатрдын сунуштамасы менен чүйдөгү Молдовановка айылындагы номер 31 түзөтүү мекемесине которулган. Бирок жактоочу Арстан Алайдын номер 1 абактан номер 31 түзөтүү мекемесине эмне үчүн которулганы алдыда дагы тергелиш керектигин айтты. Арстанбек Абдылдаевдин номер 1 СИЗОдон 31 колонияга кандай себеп менен которулду, эмне үчүн которулду, бул суроолорго жооп берүү үчүн атайын комиссия түзүлдү. Бул комиссия Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин алдында түзүлдү. Алдын ала макулдашуу боюнча мен дагы бул комиссиянын ишине мүчө болуп кирдим. Эске салсак, Арстан Алайдын каза болгону расмий айтыла электеле. Жаңы жыл алдында социалдык тармактарда Арстан Алай абакта каза болду деген маалымат тарап, кийин ал маалымат жалган экени айтылып төгүндөлгөн болчу. Кече 5 январда Арстан Алайдын абакта өзүн өзү асып каза болгону расмий айтылгандан кийин коомчулук реакция көрсөтүп, анын өлүмүнө бийликтегилер күнөөлүү экени айтылып, посттор жазылды. Биздин өлкөдө коомдон бир аз эле айырмалансаң, башкача ойлонсоң, башкача жүрсөң, башкача ишенсең, сени бөлүп мазакташат, өлгөнүңдү табалашат, мамлекет ага көмөктөшөт. Ар тараптуу көз карандысыз териштирүү болсун, бул киши үйүндө же кырсыктан өлгөн жок. Мамлекеттин көзөмөлүндөгү жабык, уруксатсыз эч ким кире албаган, чыга албаган мекемеде өлүп атат. Бул адамдын өмүрү толугу менен мамлекеттин жоопкерчилигинде болчу. Арстанбек Алай асынып өлүптүр деген кабар жүрөктү өйүп турат. Өйдө төмөн айткандары болбосо эч бир макулукка зыяны деле жок болчу. Жөн жай сүйлөшүп отурганда кадимкидей эле пенде эле го. Арты кайрылуу болсун дейле. Жакындарына кайгыны бөлүшүү менен көңүл айтам. Аларга аманчылык, ден соолук каалайм. Өткөн жумада Кемпир-Абад иши боюнча бөгөт коюу чарасы каралып атканда Арстан Алайдын дагы бөгөт коюу чарасы каралган. Агайды алып келген эмес. Эмнеге аны СИЗОдон башка жака которуп кеткенин жакындары дагы, адвокаты дагы маалыматы жок болчу. Кээ бир учурда чуркап адвокаттар кат жазып атып араң ооруканага чыгарышат. А бул жерде эч кимге маалымдабай туруп алып кеткени абдан чоң суроону жаратат. Ал эми өкмөт Арстан Алайдын өлүмү боюнча жаза аткаруу кызматында кызматтык иликтөө башталганын билдирди. Ошондой эле юстиция министрлиги Арстан Алайдын өлүмүн иликтөө үчүн комиссия да түздү. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, комиссия бардык материалдарды, анын ичинде Арстан Алайдын номер 31 абактагы жүрүм туруму, андагы тартылган видеолорду, суициддин белгилерин дагы текшерет. Өлүмдүн чыныгы себебин жана механизмин аныктоо максатында комиссиялык соттук медициналык экспертиза дайындалды. Бул факт милициянын каттоосуна алынып, тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталды. Белгилей кетсек, Арстан Алайга буга чейин дагы кылмыш иши козголгон. 2019-жылы Бишкек шаардык милициясы диний кастыкты козутуу беренеси боюнча иш козгоп, сүйлөгөн сөздөрдү лингвистикалык экспертизага жиберген. Бирок анын аракетинде кылмыштын курамы жок деген негиз менен иш кыскартылган болчу. Жакындардын айтымында Арстан Алай көп жылдан бери ишкерлик менен алектенген. Ошондой эле ал 3 жолу президенттик шайлоого катышкан. Үй бүлөлүү 4 баланын атасы болгон. Айтмакчы, Арстан Алай Кыргызстанда абак камерасында каза болгон биринчи адам эмес. 2022-жылы саясий эксперт Марат Казакбаев түрмөдө ооруп, ооруканага которулганда комадан чыкпай каза болгон. Ошол эле жылы 18-июнда Айыл банк ачык акционердик коомунун төрагасынын мурдагы орун басары Бакыт Асанбаев УКМКнын тергөө абагында каза болгон. Аны абак кызматкери 18-июнда түнкү саат 1-ге жакын асынып турган абалда көргөн. Өткөн жылы дагы Дөө Чыңгыз деген каймана ат менен белгилүү Кримтөбөл Чыңгыз Жумагулов камерада бычакталып өлтүрүлгөн болчу. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун маалыматы боюнча 2019-жылдан 2021-жылдар аралыгында Кыргызстандын тергөө абактарында жана түзөтүү мекемелеринде суицидден 10 адам, анын ичинде 1 жашы жетелик өспүрүм каза болгон.